Окуу китептери боюнча эми Бекбоев көпчүлүгү кыргыз класстарда, а орус класстарда Алимовдор экен. Мына ушинтип азыр ар бир мектеп жамааты жаңы окуу жылына каралган иш пландарын ийри отуруп түз кеңешип, алдын ала аныктоодо. Борборуздагы номер 39 мектеп гимназиясы да 1-сентябрь билим күнүнө карата толук даярдык менен окуучуларын күтүшүүдө. Кыргыз классын үчөөнү ачып тырнатпайбызбы? Азыр 60-тан ашык бала экен. Сааттарыбыз тарталды. Номер 39 мектеп гимназиясында былтыркы окуу жылы 1142 бала аяктаса, анан 11 класстар бир 40 окуучу аяктап мектептен учурдук. Эми жаңы окуу жылына карата биздин окуучулар 1 класстарга 7 класс комплект ачып алдык. Ошонун ичинен 3 кыргыз класстары. Азыркы мезгилде ошо ата-энелердин өзгөчө кыргыз тилине көңүл буруп, балдарды кыргыз классына берип атканы шаар жергесинде аптан кубандырат да. Азыр бизде ошо 2 жылдан бери 3 класс ачылып келатат. Анан 4 класс орус классы, дагы эле болсо орус классына суроо талаптар бар. Ата-энелер орус классына да, кыргыз классына дагы аптан көп. Биздин райондо ошо 6 микрорайонда жайланышкандыктан ушул региондогу жашап аткан ата-энелердин баары каалап, азыр биздин 1 класска 260 окуучу кабыл алынды. 5-тен 11 класска чейинки окуучулардын ичинен дагы бир 150 бала жаңы келди. Ошону менен биз азыр бизде 1300 окуучу менен 1-сентябрда баштаган отурабыз жаңы окуу жылын. Мектепте жалпы окуучулардын саны быйыл 1000ден ашып, былтыркы жылга салыштырмалуу бир топ көбөйүптүр. Өткөн окуу жылында аларга 80ден ашык мугалим билим берип бүтүрсө, жаңы окуу жылында алардын катары табигый илимдер болгон математика, химия, физика сабактарынан берген жаш адистер менен толукталыптыр. Өлкө боюнча тартыш мындай адистерди мектептин директору жогорку окуу жайларды кыдырып, тиешелүү факультеттер менен келишим түзүп, камсыз кылган. Мектепте 45 класс комплектиси бар. Ошонун ичинен 80ден ашык мугалим менен аяктаганбыз биз. Азыр жаңы келген мугалимдер өзгөчө мен сүйүүнү менен, кубануу менен айтам, орус классына биз мугалимдерди көп таба албайбыз. Өзгөчө жаңы келгендер, мен жогорку окуу жайлардын баарына барып көрдүм. Өзгөчө табигый илимдерге, физика, математика, химия сабактарынан орус группалары жок экен. Анан мен деканаттарына барып көрдүм. Ошол факультеттердин өзлөрүнүн институттары барлары бар экен. Баарына барып келишим түзүп, ошол бүтүп аткан жакшы бүтүрүүчүлөрүңүздөрдүн ичинен орус классына математика, орус классына физика, орус классына химия сабагынан берген мугалимдер десек, жогорку окуу жайынан атайын физик, математик мугалимдер жиберип туруп, таң кубануу менен кабыл алып атабыз азыр. Бул бизде эле эмес, биздин мектебimiz бул Кыргызстан боюнча орус классына ачылганда ошол табигый илимдерге көп бүтүрүүчүлөр, 11 класс бүткөндөр ушу педагогика илимине азыраак санда барышат да. Ошондо болуп атат. Ошон үчүн мен да бир мындай бир өзгөчө бир өзүм бир бүтүрүүчүлөр менен жолугуп атканда айтам: балдар, баары эле каалайт юрист болгонду, баары эле каалайт экономист болгонду, баары эле каалайт международник болуп, анан тетиги посольствого иштейин, бияка иштейин деп баягы адамдын астына койгон максаттары аябай жакшы. Бирок заводдо иштегенге инженер, заводдо иштегенге механиктер, жөнөкөй жана машина оңдой турган, тетикти оңдой турган механиктер жок болуп калып атпайбы? Баарыбыз чоң конторанын кызматы болуп, чоң бир офисти башкаргыбыз келет. А бирок жөнөкөй мугалим, жөнөкөй тарбиячы жок го эсе. Ошон үчүн мен ошол бүтүрүүчүлөрүнө айтам: педагогикага баргыла. Өзгөчө табигый илимдерге баргыла. Мына бюджеттик орундар бош калып аткан университеттерибиз бар. 10дон 5тен орундар бош калды деп атат педагогикалык окуу жайына. Ошолорго баргыла деп биз дагы айтып атабыз. Эми мындан жогорку азыр бүтүрүүчүлөр менен мындан кийин дагы биз жолугушууларда ошол ата-энелер менен чогуу бирдикте ушул педагогикалык кызматка, мугалимдерди тарбиялаганга бир
бара турган окуучулар менен да бир жолугушуп сүйлөшүп, жогорку окуу жайларына чакырып келип бир жолугушууларды уюштуралы деп атабыз. Мүмкүн биздин мектептен бүтүрүүчүлөр ошол химияга, физикага, математика факультеттерине барса, кайра өзүбүзгө келип, жакшынакай мугалимдикти аркылап кете тургандай бир окуучулар менен, ата энелер менен сүйлөшүү чоң бир астыдагы максат болуп калды көрүнөт деп аткам азыркы мезгилде. Эми ошондой болсо дагы, ушундай тартыштык болсо дагы, ушул башталгыч классына орус тилинен сабак берген мугалимдер жок болчу, бирок биз толугу менен мугалимдерди кабыл алдык. Бардык окуу жайларындагы жанагы мен суранган окуу жайдын декандарына, зав кафедраларына аябай ыраазычылыгын билдирем. Ошол 39 мектепке өзүнүн мыкты бүтүрүүчүлөрүн жиберишти, орус тилдүү мугалимдерди. Ошону менен азыр бизде 90дон ашык педагогикалык жамаат менен 1-сентябрда окуу башталганы турат. Сиздер боюнчачы кандай сиздерде саат кандай болду? Бизде сааттардын мантыгы 5-6 класстарда сааттар кыскарган жок. Мектепте кошумча алымча кирген сааттар, сабактар боюнча талкуу болуп, ар бир мугалим өзүнүн предметинен окуучуларына 1-сентябрь билим күнүндөгү сабакты кайсы теманы баштаарына алдын ала даярдыктар көрүлгөн. 2023-2024 окуу жылына карата алгач биз өзүбүздүн бөлүнгөн кабинетибизди оңдоп түзөдүк. Анан ушул окуучуларды чыдамсыздык менен, күтүү менен класстын 9-классты бүткөндүктөн быйылкы биздин класстык саатыбыздын темасына карата өзүм ушу кесип тандоо экен, балдарга кесипти туура тандоо жана ошондой эле алар ошо азыркы заманбап кесиптер жөнүндө, ошолордун аттары жөнүндө, ошол жөнүндө маалымат берүү менен бирге келечекте ушул класстагы окуучулар кесипти туура тандоо боюнча атайын презентациябыз бар. Презентациянын ичинен көптөгөн оюндарды ойнотобуз, анан ошо кесипке туура багыт берүү боюнча жасайбыз. Компаниям да кошулду. Бул басым эмнеге деп суроо келсе, биз 11 класстарды ОРТге даярдайбыз. 1-2 саат өзүбүзгө да жакшы болду. Орус тилчилерге балдарды, окуучуларды ОРТге да аналогия теориясында даярдап чыкканга. Андан тышкары орус тилчилер баарыбыз чогулуп, сааттарды уже календардык тематикалык пландарды. Жыйында ушинтип ар бир сабак боюнча мугалимдердин так планы айтылды. Алардын жаңы окуу жылында окуучулар үчүн аткарар иштери, алдыга койгон максаттары бар. Алсак математика кабинети керектүү көрсөтмө куралдар менен жабдылып, ал класстарына жараша ирети менен коюлган. Биринчи окуу күнүндө өтүлө турган темага тажрыйбалуу педагог дыкат даярданган. Мен бул математика кабинетин өзүм иштегенден бери уюштуруп келатам. Артта шкаптарда көпчүлүк окуучулардын эмгектери, өздөрүнүн жасаган чыгармачыл эмгектерин койгом. Андай буклеттерде мен өзүмдүн контролдук иштерим жасаган окуучулар үчүн баардыгы ушул жерде сакталып турат. Ал эми 1-сентябрь келатат, окуучуларыбызды күтүп атабыз. Дайыма бизде кош майрам. 1-сентябрь жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгын кошо майрамдайбыз. Ошон үчүн мен бизге быйыл 2 тема бөлүштүрүптүр. Санариптештирүү жашообузда, анан билим күч деп. Азыр ушул билим балдарга өтө керек болгондуктан мен ушул теманы тандап атам, билим күч деп. Балдарга билим алсаңар, күчтүү болосуңар, билим алсаңар, көп нерселерге жетишесиңер деген нерсени көрсөтүү максатында мен моорекиндей класс саатка мондай стендтерди койдум. Бул стендтерде бизде геометрия 2 бөлүктөн турат. Планиметрия, анан стереометрия деп. Стереометрияда 10-11 класста окуйт. Мына боо бөлүк менен боо бөлүк бул 10-11 класстардын фигуралары. Ал эми планиметрия жалпак фигуралар. Мына боо жердеги жалпак фигуралардын баары 7 класстан 9 класска чейинки окуучулардыкы. Окуучулардын өзүнүн жасагандары, мен жасагандарым баары сакталып турат. Балдар колдоруна алат, ченейт, баарын карайт, касиеттерин баарын окушат. Ал эми булардын ичинде болсо текшерүү иштер, өз алдынча иштер салынган. Баары класс менен бөлүнгөн. Кайсы номер боюнча коюлган. Биякта дагы өз алдынча иштөө, текшерүү иштер. Бул өз алдынча текшерүү иштер бул жерде да бар. Себеби биз окуп атканда балдардын деңгээлдери түрдүү. Кээ бир класс жакшы, күчтүү класс, кээ бир класс начар класс, кээ бир класс орто окуйт. Мен ошого жараша текшерүүчтү да ошондой А деңгээли, Б деңгээли, С деңгээли деп 3 деңгээл менен жасагам. Ошон үчүн бул жерде да текшерүүч бар, бул жерде текшерүүч бар, тиги жерде өз алдынча иштөөлөр бар. Баардыгы тең өзүнүн деңгээли боюнча жасалган.
Ал эми бул жерде биз азыр ОРТга, НЦТга даярданып атабыз. Ошол боюнча ар бир класстын материалдары бул жерге салынган да, класстары менен кошо. Ар бир класска керектүү болсо мен ушул жерден алып окуучуларга берем, алар чыгарып мага көрсөтүшөт. Буклеттерде болсо экзаменге даярдануулар бар. Мен бул жерге бирөөнү образец кылып коюп койдум. Экзаменге даярдануунун үлгүлөрү азыр эми экзамен кичине жеңилирээк жүрүп калды, бирок ошентсе дагы кандай чыгарылат, кантип жазыш керек, оформлениясы кандай болуш керек, мен үлгү кылып бул жерге коюп койгом. Балдар ушул жерден карап туруп, андан ары чыгаргандарын жазып бааларын бааланса болот. Ушундай даярдык менен биз 2023-24 окуу жылында мен окуучуларымды күтүп жатам. Мен класс жетекчилигим 6-А класс. Быйылкы темабыз биздики билим күч дейт. Андан кийин Кыргызстан эгемендүүлүгү, ошон үчүн мен Кыргызстандын символикалык белгилерин койдум. Анан дагы бир нерсени мен айткым келип атат. Бул жерде момундай плакаттарды койдум мен. Себеби бул жерде биздин бир жагында Кыргызстан, бир жагында Швейцария. Биздин Кыргызстанды Швейцария менен теңелген бир өзүнчө сүрөт экен да ушулар. Ошон үчүн мен балдарга ушунчалык биз деле момундай Швейцарияда болгон өлкөдөй шайт экенбиз, карагылачы, мына бuyагы Швейцария, бuyагы Кыргызстан деп ушуну өзгөчө бөлүп айткым келип, балдардын астына коюп койдум да ушуларды. Биздин Кыргызстандын патриоту болсун өзүбүздүн балдарыбыз дегендей. Андан кийин Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 32 жылдын арата 7 областтын өзгөчө жерлерин алып, бул жерге өзүнчө стенд кылдым. 7 областтын өтө керектүү мунарасы, тиякта Сулайман тоосу, Ташрабат, бүт бар ушулар боюнча. Ал эми бул жерде болсо билим күнүнө арнадым. Ошо мен айтып атам, билим бул күч дегенде, бул билим балдарга дайым айтам, балдар билим бул генч. Генчти жерден алыш үчүн казыш керек. Алтынды кандай кылып казып атабыз? Билимди ошентип казып алыш керек. Ошон үчүн айтат, билим ийне менен кулуп каскандай деп. Ошон үчүн мен муну дайыма балдарыма коем, ушуну балдар билим алыш үчүн эркпеш керек, дайыма аракет кылыш керек. Аракет кылсаңар ошону үзүрүн көрөсүңөр, ошондо эмне кааласаңар, ошол кесипке ээ болосуңар деп мен балдарыма дайыма айтам. Ошон үчүн мен ушул билим күч деген класс саатка балдарымды даярданып күтүп атам. Мектептин ремонт иштери да көпчүлүктүн жардамы менен толук аяктаган. Мектеп жетекчиси көп жылдан бери эскилиге жеткен имараттын чатыры жаңыланганына, жылуулук системасынын оңдолгонуна өзгөчө кубанып, жардам берген мекемелер менен кол кабыш кылган ата-энелерге ыраазычылыгы чоң. Бардык эле мектептерде эле биз дагы оңдоо түзүтүү иштерибизди жүргүзүп, косметикалык ремонттор жасап алдык. Өзгөчө биз ыраазычылыгыбызды ошол Октябрь райондук мамлекеттик администрациясына жана мэриянын укусуна аябай ыраазычылык билдиребиз. Ушунча көп жылдан бери мектептин чатыры жабыла элек болчу, ошону толугу менен быйыл бүтүрүп атабыз. Бул абдан чоң жумуш. Ошого аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан бул мектептин дагы жылуулук системасы дагы көптөн бери капиталдык ремонттон өтө элек болчу. Мына быйыл өткөрүп атабыз. Отопление, ошол жылуулук системасы, канализациясына бир топ акча бөлүнгөн, ошол боюнча капиталдык ремонт өткөрүлдү. Андан сырткары мен биздин ата-энелерибизге абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ата-энелердин жардамы менен 60 кабинет косметикалык ремонттон өткөрдүк. 3 этаждуу коридорлордун баары акталып сырдалды. Андан сырткары административдик кабинеттерибиз 6 кабинет, мектептин ашканасы, мектептин спорт залы, акт залы ремонтту ата-энелер менен бирдикте. Анан мугалимдер өзлөрү жасашты, себеби азыр ошо жыл бою бизде традиция. Бирдей ынтымакта ушул биздин коллективдин бир жакшы жагы, чогуу баары уулуу кичүү дебей, баардыгы ремонттук иштерге активдүү катышты. Ошол бүгүнкү күндө толугу менен мектеп ремонттон өттү, оңдоо түздөр иштери жүргүзүлдү. Азыр 1 сентябрда биздин жашынакай сүйүктүү балдарыбызды тосууга даярбыз. Албетте, ар бир ишти аткарууда жана аны уюштурууда жетекчинин ролу чоң. Жогорудагыдай оңдоп түзөө иштерин аткарууда, предметтик кабинеттерди уюштурууда мектептин жетекчилигинин түйшүктүү эмгегин кесиптештери ыраазычылык менен баса белгилешти. Өзүнчө ыраазычылык биздин номер 39 гимназиянын директору Садыкова Айшабүбү Жакыпбековнага билдиргибиз келет. Анткени
Айшабү Жакыпбековна ушул окуу жылына бүткүл мектептин ичиндеги ремонтторду жасалгалап, жаңы окуу кабинеттерди ачылды. Биринчи этаждан экинчи этажга чейин бүт эски терезелер жаңы пластиковый терезеге алмашылып, жаңы эшиктер орнотулган. Ушул жылы биздин мектепте көптөгөн ийгиликтер болсун, балдарды чыдамсыздыктар менен күтүп алабыз. Жаңы окуу жылына жаңы дем менен даярданган жамаат учурдан пайдаланып бардык педагогдор жамаатына, мектеп окуучуларына 1 сентябрь билим күнүнө карата каалоо тилектерин айтышты. Бардык кесиптештеримди ушул кыргыз элине мыкты кызмат кыла турган, ак ниет кызмат кыла турган бир бүтүрүүчүлөрдү даярдап аткан, окуучуларды даярдап аткан менин кесиптештериме талыкпаган кажыбаш кайрат, ден соолук иштерине албан ийгиликтерди каалайт элем. Баарыңыздарды жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңарды келе жаткан билим күнү менен куттуктаймын. Бардык окуучуларга, ата-энелерге жана өзүмдүн коллегаларымды ден соолук, бийиктик, ийгилик каалайм. Жаңы окуу жылы көп ийгиликтерди алып келсин.